Турдугожа Исқақов атындағы жалпы орта білім берүү мектеби 9 класс. Саламатсыңар балдар, кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүн биз силер менен бирдикте тамеки өмүр душманы деген темада тарбиялык саат өтөбүз. Тарбиялык саатыбыздын максаты тамекинин организмге жана үй бүлөгө тийгизген таасири жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Жана мен силерге мындай терс жолдон алыс болууга чакырам. Өзүңөрдүн ден соолугуңарга жоопкерчиликтүү мамиле түзүүгө, маданияттуулукка тарбияланасыңар. Бул маселе боюнча өзүңөрдүн ой пикириңерди ачык айтуу жөндөмдүүлүгүн өстүрөсүңөр жана ага көмөктөш болосуңар. Балдар, тамеки кандай жана кайсыл жерде биринчи жолу пайда болгондугу тууралуу мен силерге кыскача маалымат берип кетейин. Колумбду жандап жүргөн адамдар биринчи жолу аралга түшкөндө жергиликтүү калктын кандайдыр бир кургатылган өсүмдүктөрдүн жалпырактарынан оролгон түтүктүн бир учун күйгүзүп, экинчи учун сооруп, оозунан буркурата түтүн чыгарышканын байкашкан. Мындай жалпырактардан оролгон түйүндү жергиликтүү калк табако же сигара деп аташкан. Тамекини эркектер гана эмес, аялдар да, атүгүл балдар да тартышкан. Адегенде индеецтер өздөрүнүн сигарасын чымын-чиркейлерден коргонуу үчүн гана чегишкен. Бирок тамеки түтүнүнүн баңге кылуучу таасирин сезгендер кийин муну бара-бара анын сыйкырдуу касиеттери деп эсептеп, тамекини диний майрамдарда тарта турган болушкан. Колумбдун Америкага жасаган экинчи экспедициясынан кийин Гаити аралдарына баскынчылык аракети аяктаганда гана тамекинин уругу Испанияга алып келинип, декоративдүү өсүмдүк катары эгиле баштаган. Кийин Португалияда, дагы башка түштүк өлкөлөрдө тамеки плантациялары пайда боло баштаган. Тамеки тартуу абдан жагымсыз сезимдерди туудуруп, ал тургай адамдын келбетин өзгөртүп, организмди дартка чалдыктырат. Мына көрдүңөр балдар, тамекинин ушунчалык бир жагымсыз, зыяндуу жактары менен биз кыскача маалымат алдык. Анда эмесе силерди азыркы төмөндөгү видео тасмага көңүлүңөрдү бурабыз. Бүгүнкү күндө айрыкча эркек кишилердин тамекиге тартылуусу күч. Көпчүлүк мунун зыяндуулугун билгени менен анчейин көңүл бөлө беришпейт. Тамекини тартууну адатка айлантып бараткан аял заты да жок эмес. Андыктан биз мунун терс таасири тууралуу айта кетели. Тамекинин зыяндарын төмөндөгүдөй тизмелөөгө болот. Тамеки чеккен адамдын терисине бат бырыш түшөт. Тиштер саргайып, тиш бүлөөсүнүн оорусу козголот. Ооз жана тамакка терс таасирин тийгизет. Тамактын рак оорусу, даам татуу сезиминин алсыроосу күч алат. Кекиртек жана дем алуу органдарына зыяндуу. Кекиртектин рак оорусу, кекиртек сезгенип, үн түйүндөрү зыянга учурайт. Жүрөк жана кан тамырлар оорусу козголот. Тамеки инфаркт оорусуна себеп болуп калышы толук мүмкүн. Кан басымды жогорулатат. Жатын жана жумурткалар сезгенет. Тукумсуздукка, баланын бойдон түшүшүнө, майып төрөлүшүнө алып келет. Этек киринин эрте келиши жана жатындын рак оорусунун башталышына себеп болот. Кол, бармактардын саргаруусу, тырмактардын сынуусу байкалат. Кол жана буттун кан тамырларындагы оорулар күчөйт. Чарчоо, уйкусуздук, депрессия, тигилже бул иште ийгиликтүү боло албоо, рефлекстердин начарлашына алып келет. Мээге зыяндуу жагы арбын, шал болуу, карыганда алжып калуу, ар бир тартым 50 000 клетканы өлтүрүшү мүмкүндүгүн эсиңиздерге салабыз. Тамеки тарткан адам көз ооруларына да туш болот. Карыганда сокур болуп калуу коркунучу бар. Жыт сезүү органын алсыратат. Өпкөнүн рак оорусу, бронхит козголот. Карын жана кызыл өңгөчкө залалы көп. Карын жарасы жана кансыроо болушу мүмкүн. Эркектер үчүн да кооптуу жагы бар. Тукум куучу ооруларга жол ачат. Табарсыздыктын рак оорусуна алып келүү ыктымалдыгы күч. Адамдын сөөгүнө, тулку боюна зыяны тиет. Сөөктөрдүн бузулушуна алып келиши мүмкүн. Кош бойлуу учурунда тамеки чеккен аялдардын балдары 10-15%га арык жана ошол эле өлчөмдө акылы кем туулушат. Тамеки чегүү өтө кеңири тараган зыяндуу адаттардын бири экендигине биз жогорудагы видео тасмадан көрүп ылынандык.
Көбүнчө өспүрүмдөрдө чоңдорду тууроодон калыптанат. Тамеки чегүүнүн адатка айланып кетишине андагы негизги таасир этүүчү зат никотиндин бир аз дүүлүктүрүүчү касиетке ээ болгондугу да түрткү берет. Айрыкча оорулуу адамдар үчүн тамеки чегүү коркунучтуу. Тамеки чекпегендерге караганда тамеки чеккендерде өлүм өпкө эмфиземасынан 25 эсе, өнөкөт бронхиттен 21 эсе, жүрөктүн ишемиялык оорусунан 3-5 эсе көп болот. Тамеки чегүү өзүнө гана эмес, аны менен бирге болуп тамекинин түтүнү менен дем алгандар үчүн да зыяндуу. Айрыкча тамеки чегилген үйдө балдардын болушу коркунучтуу. Ошондуктан жалпы бөлмөдө тамеки чекпөө керек. Үйдү тез желдетип туруу зарыл. Мына балдар, бүгүн биз силер менен тамеки чегүүнүн адам баласынын организмине өтө зыяндуу зат экендигине ынандык. Силер дагы үй бүлөдө чогуу ушул темада талкуу жүргүзсөңөр болот. Анткени балким силердин үй бүлөңөрдө атаңар чегеттир, балким абаңар чегет. Тамеки чегүү азыркы учурда эң глобалдуу проблемалардын бири. Ушуну менен биз силер менен тамеки өмүр душманы деген темадагы тарбиялык саатыбызды аяктайбыз балдар. Үй тапшырма. Силер үйдөн тамеки өмүр душманы деген темада кыскача эссе жазасыңар. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла балдар.